Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Алгач өзүмдү тааныштырып кетсем, мен Сейил Калдыбаева Жээнбековна, кесибим боюнча психологмун. Мен бүгүн сиздер менен ушул жакынкы арада болуп өткөн окуяда адамдардын өзүн алып жүрүүсү, ошол окуяга карата болгон реакциясы жана сезимдери деги эле жүрүм туруму жөнүндө сүйлөшөйүн дедим. Менимче бул акыркы 2 ай деп айтабызбы, 2,5 ай деп айтабызбы, биз үчүн кандайдыр бир деңгээлде сыноо же болбосо психологиялык тест болду деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени изоляцияда да болдук, адамдардан кесилип калдык, үйдө онлайн иштегенге туура келди, онлайн балдарыбызды окутканга туура келди. Ошол учурда канчалык деңгээлде үй бүлөдөгү атмосфераны жакшы маанайда сактай алдык, канчалык деңгээлде бири-бирибизге болгон маанайды эң мыкты деңгээлде алып кете алдык. Албетте, муну менен эгер сизде кандайдыр бир кемчиликтер болуп калган болсо, көңүлүңүздү чөгөрбөңүз. Тек гана мен бүгүн психолог катары, эгер ушундай кырдаал улана турган болсо, деги эле жашоо сюрприздерге толтура, же дагы эле ушундай кырдаал болуп кала турган болсо, жашоодо стрессиз жашоо болбойт. Ошол учурда биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз колго алып, өзүбүздүн чечимдерибиздин кожоюну өзүбүз боло алабыз деген нерсени айткым келет. Билесиздерби, биз көп учурда ачууланганда же агрессияга алдырганда биз коомду, кимдир бирөөнү, саясатты, айтор күнөөлөгөнгө кайсы бир адамды, кимди болбосун тапканга аракет кылабыз. Ал күнөөлүү, ошон үчүн мен ачууланып атам, тиги мындай кылып койду, ошон үчүн мен агрессияга алдырып койдум, эмоцияга алдырып койдум. Бирок бир нерсени айткым келет. Эгер биз ачууланганды ачууланам деп чечим чыгарган болсок, демек ачууланабыз. Агрессияга алдырам десек, демек алдырабыз. Бул жерде башкача айтканда өзүбүздүн сезимдерибиздин, өзүбүздүн ойлорубуздун, өзүбүздүн кандайдыр бир кырдаалга карата, кандайдыр бир адамдарга карата реакциябыздын кожоюну өзүбүз болгонубуз жакшы. Ошондо гана биздин сырткы чөйрө, бизге кандайдыр бир кырдаалдар биздин ички бакубаттыгыбызга деп айтамбы, же ички стабилдүүлүгүбүзгө таасир эте албайт. Ал эми ошол нерсеге, ошол абалга жетүү бул мүмкүн. Кечээ ушул шаарыбыздагы, Кыргызстандагы кайсы бир радиолордон маек алышты. Анан мен берген практикалык кеңештерди угуп отуруп, журналист кыз айтып калды да, сиздин кеңештериңизди аткаруу реалдуу эместей көрүнүп турат депчи. Анан мен ал маектен кийин көпкө ойлондум, эмне үчүн ал кыз менин кеңештеримде реалдуу эмес, аткарууга мүмкүн эмес деп кабыл алды. Балким ал кыздын, балким эмес, демек ал кыздын кабыл алуусу, же болбосо ал кыздын оптимисттик көз карашына караганда пессимисттик көз карашы балким үстөмдүк кылып турган учур болгондур. Мен ишенип турам, бүгүн мен берген кеңештер балким кай бирөөлөрүңөргө алыс, түшүнүксүз болор. Бирок мен билем, аудиторияда, залда отурабы, телевизордун ар жагында көрүп тургандарбы, айтор мен берген кеңештерди өзүнүн жашоосуна колдонуп, жардам ала алат деген үмүттөмүн. Анда эмесе, негизи эле адам баласы өзүнүн сезимдерин көзөмөлдөш үчүн, өзүн контролдош үчүн эмне кылса болот? Эң сонун техника бар. Азыр мен түшүнүктүү кылып айтып бергенге аракет кылам. Сөз жүзүндө жалпак тил менен түшүндүргөнгө аракет кылам. Биздин жашообузда толгон токой күтүүсүз окуялар болот, кырдаалдар болот. Биздин жашообузда ар кандай адамдар курчап турат. Жашоо жеткилең эмес, жашоо идеалдуу эмес. Бизди курчаган адамдар ар кыл мүнөздө, ар психологиялык тил менен айтканда ар кыл типологияда. Ошол себептен биз ар бир кырдаалга каалайбызбы, каалабайбызбы, ар кандай реакция кылабыз. Бирок өкүнүчтүүсү, бизде азыр жалпыбызды негативдүү реакция, агрессия, ачуулануу, күнөөлөө деген нерселер курчап тургандыктан мен бүгүн позитивдүү ой жүгүртүүгө, позитивдүү реакция кылууга ар бириңиздерди чакырат элем. Бул мүмкүн. Бул колдон келет. Сиздин да колуңуздан келет. Анткени менин колуман келди, демек сиздин да колуңуздан келет. Ал үчүн эң эле биринчи, кандай гана кырдаал болбосун, сиз өзүңүздүн сезимдериңизди байкаганга аракет кылыңыз. Мисалы, түшүнүктүүрөөк болуш үчүн кайсы бир
балаңыз үйдө бала менен ата эненин мамилесин алалы, бул бизге жакын абдан. Балаңыз жөнөкөй эле чай ичип отуруп чынысын төгүп алды, чайын төгүп алды дейли. Ошол учурда көбүнчө апалардын реакциясы атаныкы деле кандай болот? Дароо эле ар кандай балага жагымсыз, келечегине таасир бере турган жагымсыз сөздөр чыгат оозубуздан, кыймыл аракетибиз дагы туура эмес болот. Ар кандай сөздөрдү айтабыз, жүдөмүш, жүдөп эле басып жүрөсүң, акырын отурбайсыңбы, тынч отурбайсыңбы деп, билесиздерби? Ошол болуп өткөн окуяга биздин көбүнчө негативдүү реакциябызды позитивге айландырыш үчүн, позитивдүү, туура реакцияга, конструктивдүү реакцияга айландырыш үчүн биз ой жүгүртүүбүз менен иштешибиз керек. Бардыгы ойдон башталат. Бардык нерсе биздин мээбизде камтылган. Ушул нерсени эске тутуңуз. Биз кандайдыр бир деңгээлде тырмакчанын ичинде өзүбүздүн мээбизге өзүбүз нейрохирургтарбыз. Сүйүнүчтүүсү жакшы жери биздин мээбиз абдан ийкемдүү келет. Эгер биз мээбиз менен, ой жүгүртүүбүз менен иштегенди үйрөнүп алсак, калган биздин тулку боюбуз дейбизби, калган дене мүчөлөрүбүз мээге баш ийет. Биздин эмоциялар, биздин сезимдердин баары мээге баш ийет. Анан дагы бир жакшы нерсе, күндө эртең менен биз ойгонгондо биздин мээбизде жаңы клеткалар пайда болот. Бул өзүнчө бир керемет. Ал клеткалар таптаза, боп-бош болот. Ал жака сиз эмне позитивдүү ой жүгүртүү менен баштайсызбы ошол күндү, же негативдүү ой жүгүртүү менен баштайсызбы, бул сиздин чечим. Эми кайрадан сүтүн төгүп алган, чайын төгүп алган балага кайтып келе турган болсок, ошол жерде апа же ата деги эле ата эне өзүнүн реакциясы менен иштеш үчүн алар автоматтык түрдө ачууланганын байкадыбы? Ачууланганын байкоонун өзү эле чоң жеңиш. Ачууланганыңызды байкадыңызбы? Кайра ачууга түрткөн менде эмне ойлор болду? Бул аябай тез убакытта болуп кеткен. Кырдаал болот, биз өзүбүз да байкабайбыз, кандайдыр бир ой кетет, анан биздин реакция кетет да. Демек, ошол оюңузга кайра мындайча айтканда кассетаны деп коебузбу, артка түрдүрүп, анан эмне жөнүндө ойлондум? Ошол учурда сиз эгер оюңузга сүңгүп кире турган болсоңуз, балаңыздын чайын төгүп алганы жөнүндө адатта сизге бала чагыңызда сиңип калган, же коомдон стигма деп коет го, коомдон сиңип калган бир түшүнүктүн рамкасында ойлонгон болосуз. Менин балам чайын төгүп алса, демек ал өз алдынча боло элек, демек ал балит адам, демек ал жүдөмүш, демек ал деген бул кебетеси менен мени жыргатпайт деген баягы подсознание деп коет го, аң сезимдин экинчи деңгээлинде биз тез арада ойлонгон ойлорубузду кармайбыз дагы, ошол ойлорду текшеребиз. Мисалы, мен апа катары балама ачууланган кезде мен мындай деп ойлоном да. Ички диалогумда мен өзүмө суроо берем. Сейил, сен канча жаштасың? 43. А балаң канча жашта? 13. Аралыгыбыз 30 жаш. 30 жылкы тажрыйбам менен мен өзүмдүн эмоциямды башкарганга али кудуретим жете элек болсо, 30 жылкы тажрыйбам менен мен дагы деле ката кетирип атсам, 13 жаштагы баладан мен каалаган нерсени аткарышын талап кылуунун өзү чоң адилетсиздик. Балдардын жаш курагына ылайыктуу талаптарды коюш керек. Ошол себептен ички диалогуңузга, кырдаал менен сиздин реакцияңыздын ортосунда болуп өткөн ойлорго кайтып келесиз дагы, ошол ойлорду, негативдүү ойлорду, жалган түшүнүктөрдү, туура эмес түшүнүктөрдү алып салып туруп, ордуна өзүңүздүн туура, конструктивдүү, мамилеңерди талкалабай кура турган ойду алып келесиз дагы, сиздин автоматтык түрдө, ошол ойдон кийин автоматтык түрдө сиздин сезимдериңиз оңолот. Менимче түшүнүктүү эле болуш керек. Бул нерсени структураны сүйгөн адамдар үчүн ABC деп жазып алсаңар болот, англис тилиндеги тамгалар менен. Мисалы, A бул болуп кеткен кырдаал, C менин реакциям кырдаалга карата, ал эми B ошол кырдаалга кылган менин баа берүүм. Демек, биз реакция менен иштебейбиз, биз кырдаалды өзгөртө албайбыз, биз тек гана өзүбүздүн ошого берген, орусча айтканда, оценка же баа берүүбүз менен иштешсек, биздин сезимдерибиз өзгөрөт. Ал эми сезимдерибиз өзгөрсө, албетте биздин жүрүм турум, биздин кыймыл аракет, биздин оозубуздан чыккан сөздөр дагы туура нукта кетет. Эми дагы бир нерсе, деги эле мен чакырат элем ушул күндөрү. Биз адамдар мындай транс деп коет го, транста жүргөндө эмнени ойлонуп атабыз, эмнени, кандай ойлор кирип, кандай ойлор чыгып атат, эмнени көрүп атабыз, ушул нерсеге такыр маани бербейбиз. Ошондуктан мен бүгүнкү күндөн баштап сиздерди чакырат элем, ойду контролду, ойду ооздуктаганды үйрөнөбүз.
Мисалы баардыгыбыз тең кыргыз эли жылкыга жакынбыз, ат мингенде атты ооздукташ керек. Каяка башкарсаң ал ошол жака жөнөйт. Ошол сыяктуу эле биз ойдун кадимкидей ооздугу болуш керек. Биз өз оюбуздун кожоюну өзүбүз болушубуз керек. Ошондо жашоо алда канча жеңил болот, ошондо биз көптөгөн келишпестиктердин алдын ала алабыз. Демек, бул жерде мен баардыгын чакырат элем позитивдүү ой жүгүртүүгө чакырам. Дагы бир нерсе, биз көп учурда эмнеге ачуу калтырып, эмнеге агрессияга батып, же болбосо стресс болуп, анан дистресс, анан депрессия деп улам кете берет. Эми мунун баардыгын айтып отурганга азыр убакыт өтө тар, бирок мен бир нерсени айткым келип атат. Эмне себептен биз ушул нерселерге кабылабыз? Анткени бизде бир көйгөй, дагы бир психологиядагы техника десем болобу, айтор, бул абдан кеңири жайылган. Бул нерсе орус тилинде бар, бул нерсе англис тилинде бар, бирок тилекке каршы кыргыз тилинде мен интернет булактарынан бул контентти тапкан жокмун. Кыргызчалаштырып өзүмдүн видеолорумда айтып бергенге аракет кылгам, бирок бүгүн сиздер үчүн ошол нерсени дагы бөлүшкүм келип атат. Биз көп учурда мындай образдуу түрдө элестетсеңер, эки айлампа, тегерекче деп же айлампа. Анын бири аталат түйшүктөр айлампасы, экинчиси таасир айлампасы. Башкача айтканда, биз жашообузда же бул айлампада жашайбыз, түйшүк айлампасында, же таасир берүү айлампасында жашайбыз. Азыр дагы түшүнүктүүрөөк кылып берем. Түйшүк айлампасы бул круг забот деп коет орусча. Анын ичинде эмнелер бар? Анын ичинде биз таасир эте албаган сфералар бар. Мисалы, сиз аба ырайына таасир эте аласызбы? Сиз дүйнөлүк саясатка таасир эте аласызбы? Дагы сиз эмнеге? Кыскасы, биздин жашообузда биз башка адамдардын мен жөнүндө пикирине, башка адамдардын оюна таасир эте аласызбы? Жок. Мисалы, биз таасир эте албаган нерселерге байкабай эле көп энергиябызды коротуп коебуз. Теги мен жөнүндө мынтип айтыптыр, эртең менен турганда ушу күндүн көзү ачылбай койду, же ысып кетти, же үшүп кеттик, айтор саясат мындай болуп атат. Кыскасы, биз таасир эте албаган нерсенин баарын мээбизге жыйнап алабыз дагы, ага карата бизде агрессия топтоло берет. Анткени эч нерсе кыла албай атабыз да. Мен силерди чакырат элем, өзүңөргө суроо берсеңер, мен таасир эте албаган айлампада жашабайм бүгүнкү күндөн баштап. Мен эмнеге таасир эте алам? Мен өзүмдүн кичинекей мамлекетиме, үй бүлөмө таасир кыла алам. Мен өзүмдүн чакан чөйрөмдө, коллегаларыма, же болбосо мен балдарыма, же кошуна колоңдорума, айтор, сиз өзүңүздүн таасириңизди, албетте жакшы таасириңизди кай жака тийгизе алсаңыз, жакшы ойлоруңузду кай жака жугуштуу кыла алсаңыз, ошол айлампанын ичинде жашоого чакырат элем. Бул нерсе жөнүндө кененирээк маалымат алгыңыздар келсе, интернет булактарына круг влияния, круг забот деп жазсаңыздар, жана өзүңүздөрдү да анализ кылсаңыздар болот. Мен кайсыл айлампанын ичинде жашоомду өткөрүп атам, энергиям кайсыга кетип атат. Биз көп учурда энергиябызды биз таасир эте албаган нерселерге коротуп коебуз дагы. Анан акырында бизде жанагындай выгорание, күйүп кетүү, өнөкөткө айланган чарчоо, апатияга түшүү, мына ушунун баары ушул себептен болот. Анткени адам качан бир нерсени өзгөртө албай калганда, адам качан колунан келбей атканын көргөндө, бул жагымсыз сезимдер ээлеп алат дагы. Анан акыры албетте адамды артка тарта турган эмоциялар менен жашап калат. Ошондуктан бул нерсени дагы экинчи техника катары сунуш кылам. Ошентип, биз бүгүн кыска мөөнөттүн ичинде албетте ар бирибизде психологко кайрылуу же бир атайын адиске барууга мүмкүнчүлүк жок. Өзгөчө чоң шаарларда балким тапса болот, бирок региондордогу адамдар психолог жок, же болбосо мага жардам бере ала турган, кандайдыр бир мени уга турган адам жок деп кепчип отурбастан, биз өзүбүзгө өзүбүз сонун жардам бере алабыз. Мен ар бириңиздерге ишенем. Бул мүмкүн, өзүбүзгө өзүбүз жардам берүү. Бул демек мен жогоруда айтып кеткен эки техниканы колдонуу, башкача айтканда сезимдерди башкарганды үйрөнөбүз. Кырдаал менен реакциябыздын ортосундагы баа берүүбүз менен иштешебиз. Ал эми экинчиси, кайрадан дагы бир баса белгилеп кетейин, мен кайсы айлампанын, айлананын ичинде жашап жатам. Демек, туура айланага келебиз дагы. Мен өзүмөн баштайын. Мен позитивдүү ой жүгүртүп баштайын. Мен позитивди, мен жакшы нерселерди адамдарга, чөйрөмө жугузайын деп эгер ар бирибиз өзүбүздөн баштасак, анда билбейм, андай заманды элестетүү чындыгында кыйын, бирок мен элестетким келет. Анда
эң сонун биз өзүбүз эле адамдар эң сонун маанай жаратып алмакпыз, эң сонун атмосфера түзүп алмакпыз. Мен сизге ишенем, ардактуу көрүүчү. Сиз өзүңүз ойлогондон да артык нерсе кыла аласыз. Сиз анткени өзүңүздүн жашооңуздун кожоюну өзүңүзсүз. Өзүңүздүн жашооңуз үчүн чечимдерди өзүңүз чыгара аласыз. Өзүңүздүн баардык турган турпатыңызды, ойлоруңузду, сезимдериңизди баардыгын башкара аласыз. Бул сиздин колуңуздан келет.